Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Сегизинчи март майрамыңыз менен, мынакей 8 март майрамы менен ушу модератор кече сайты сизди дайым куттуктап атабыз. Бул маалымат өкүлдөрү сизди ошол баягы жүргүзгөндө 8 март менен ушу мамлекеттик кызматкерлер сизди куттуктап. Бул жерде биздин Жалал Абад шаарынын тарыхы, бул жерде тарыхый издер. Жалал Абад шаарында бул жерде ошол космонавттарда, уча турган космонавттарда чыккан. Ошондо эле 1924-жылы 3 саатка Жалал Абад шаары республиканын борбору болгон. Муну биз ошол Толгон Усуалиевден интервью алганбыз. Мамлекет дайыма үйлөгүлгөнү турмуз. Анан сизге биз 5 мүнөткө көрсөтөбүз. Сиздин 5 мүнөттүк гана убактыңызды алабыз ошол 8 март аялдардын майрамына. Деги эле менин биринчи суроом ушул аял затынын негизги милдети бул үй бүлөдө. А бирок мамлекеттик кызматты айкалыштыр кандай болот экен? Биринчиден аял затынын милдети үй бүлө дегенге да каршымын. Өзүм үй бүлөм бар, бирок ошол учурда дагы ар бир адам өзүнүн келечегин тандоого укуктуу да. Ошондой эле айымдар дагы өзүнүн келечегин өздөрү пландаштырат. Кээ бирөө өзүнүн илимге берет, билимге берет, же болбосо мамлекеттик кызматка өзүнүн өмүрүн берип арнап келгендер бар. Ошондой эле кээ бир айымдар үй бүлөсүнө, ошол учурда дагы айымдардын билимдүүлүгү жана өзүнүн кызыкчылыгына, өзүнүн ден соолугу жакшы болгонго, өзүнүн тиешелүү өзүнүн кыялдары болгондо бул эң туура болот да биринчиденчи. Анан экөөнү айкалыштыруу болот. Ал үчүн жанагындай айтып кеткендей эле эң биринчи айымдарга бул шарттарды түзүп бериш керек да. Шарттарды түзүп бериш. Кээде кеч барып калган убакыт болгондо кандай болот? Кеч барып аткан убакытта мен айтам, бүгүн кеч келип атам деп. Анан эртең кеч келе турганымды билсем, ошол кечинде үйдө жолдошум, балдарым эмне тамак жейт, ошолордун баардыгын дайындап, кайсы сабактары же болбосо кандай бир дагы учурлар болсо, аларды бир күн мурун дайындап кетем. Анан дагы эле шартка болбой кеч калып калган учурлар болсо, анда сөз телефон чалып, айтып, дайындап, бир 10-15 мүнөт тапса болот да. Андай болбой такыр унутуп коюп жумушка берилип кеткен. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде аялдардын эрдиги эмнеде? Бүгүнкү күнү биздин мамлекетибизде биринчиден айымдардын энелик мээрими, сезими, балдарды чоңойткондугу ушуга аябай баалайм да, эрдик деп ошону эсептейм. Экинчиден айымдар биздин коомдо абдан чоң салым кошуп келет да. Бүгүнкү күнү кайсы гана тармакты айтпасак, мисалы ошол эле миграция, ошол эле жумушсуздукта, үй бүлөгө кандай оор түшсө, эгерде балдардын мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, же болбосо үйдө улгайган адамдар болсо, кандай гана учурлар болуп бирөөгө кам көрүш керек болсо, баардыгын айымдар тартат да түйшүгүн. 2020-жылда пандемияда көрсөттү, баардык оор жумуштарды социалдык кызматкерлер, ошол эле врачтар, дарыгерлер, ошол эле мугалимдер көбү онлайн иштеп, мындай эң оор түйшүгүн тарткандардын баары айымдар болду да. Анан алар биринчиден ошо ооруп калганга биринчи рискте болушту, кооптуу болду да алардын ден соолугуна. Ошону менен бирге алар аябай чоң салым кошуп, 2020-жылы чоң ушул пандемия учурунда кызмат кылып беришти да. Рахмат, биздин көрсөтүүбүз 5 мүнөткө болду. Эми аял затына куттуктуу айтып койсоңуз болот биздин экраныбызда. Урматтуу айымдар, апалар, эжелер, сиңдилер, кыздар, баардыгыңыздарды келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биринчиден сиздерге эң негизгиси ден соолук каалайм. Ден соолугуңуздар чың болсун. Ар дайым бар болуңуздар, бекем болуңуздар. Сиздерге кажыбас кайрат. Сиздерге ушу тарбиялап аткан уул кыздарыңыздардан мээрим гана, жакшылыктарын гана көрсүн деп тилейм. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, сиздер менен 5 мүнөткө көрсөтүүсү болду. Ал эми бүгүнкү күндө ушул 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата 5 мүнөткө көрсөтүүбүздө
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана өнүктүрүү министринин биринчи орун басары мындан 1 ай мурун эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Солтонбекова Ариса Карипбековна болду. Саламатта калыңыздар. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.